Кыргызстандын тигүү тармагы мыйзамсыз ишкерлердин айынан жок болуп кетүү коркунучунун алдында турат. Инвестордун атын жамынган чет өлкөлүктөр текстилдик материалдарды ири көлөмдө сатып алып, сапатсыз кийимдерди тигип арзан баада Орусиянын аймагында сатып келишет. Ошондон улам Кыргызстанда жасалган деген соода маркасына зыян келтиришүүдө. Бизден, например, Дордойдон 650дөн сатсак, карго менен, жол киреси менен аларга бир 750 сом болуп калат экен. Алар Москва, Люблино торговый центрге прям ошол жерге КамАЗ менен алып барышып 580ден беришет. Кыргызстанда жасалган деген марка чет элдиктер менен атаандашып, КМШ рыногун багындырып, дүйнөлүк брендке айланганы талашсыз. Кыргызстандык тигүүчүлөрдүн эмгеги Казакстан, Азербайджан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия жана Белоруссияда жогорку деңгээлде бааланып келет. Мыкты сапат, арзан баасы менен түрк жана Кытай товарларын орус рыногунда эбак эле артта калтырып койгон. Бул биз паспорттун уровнун көтөрүш үчүн канча жыл иштегенбиз да. Бул аябай чоң эмгек. Эртең менен таң атпай келесиң, модель издеп чыгарыш үчүн бир 10 күн кетет, например. Чисто мамлекетке чөтөргөн акча бул жерде патент, земельный налог, цехтен ар бир машинага төлөйсүң, анан өзүнчө патент аласың цехке дагы, например, ачып атканда. Ошолор. Бул ошол баага алып келгенде, булар ошол төлөбөй эле да. Мисалы үчүн патент төлөбөйт. Цехтеги ар бир кыздарга мисалы үчүн машинага патент төлөшпөйт, например. Аренда төлөбөйт дешти. Булар подпольник тиктирет, эч ким билбеген цехтер бар, көп андай цехтер биздечи. Ошол жерден алып төлө жөнөп жиберип атышат да. Ошо менен биздин баа туура келбей калат. Чет өлкөлүк адепсиз коноктордун аракетинен улам Кыргызстанда тигилген кийимдерге күндөн күнгө суроо талап азайып баратат. Жана бул чек эмес. Азыр жөнгө салбаса келечекте экономикага дагы таасирин тийгизери айдан ачык болуп калды. Ата мекендик кийим өндүрүүчүлөр эбегейсиз чоң рынокто, айрыкча Россиялык базарды жоготуп алышы мүмкүн. Жеңил акчага алданып, жергиликтүү көмүскөдөгү тигүүчүлөр өз иш аракеттери менен көптөгөн жылдар бою түзүлгөн текстиль жана тигүү өндүрүшүнө коркунуч келтирип жаткандыгын толук түшүнүшпөй жаткан чагы. Тигүүчүлөр чет элдик жарандардан буйрутма алып, шашылыш түрдө тигип, эч кандай сапатты сакташпаганы маалым. Анын үстүнө мыйзамдуу иштеп, салык төлөшү күмөн жаратпай койбойт. Көпчүлүгү көмүскөдө иш алып барып жатканы эч кимге деле жашыруун эмес. Мындай көрүнүш бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Андан тышкары жакында эле тигүү цехтерин айрым ээлери Азаттыкка берген маегинде даяр продукцияны өздөрү кардарларга жөнөтүп, алар болсо акча которушаарын айтып чыгышкан эле. Эгер ошол чын болсо, чет элдик жарандар Кыргызстанда эмне кылып жүрүшөт деген суроо туулат. Алар бир гана максатты көздөшөт: коммерциялык пайда көрүү. Кыргызстандын келечеги алар үчүн бир тыйынга да тете эмес. Бизде жасалган кийимди экспорттап жатып, бажы төлөмдөрүн төлөшпөйт. Анткени жеке буюмга тарыгаттап, ушундай жол менен мыйзамды бузушат. Кыргыз Республикасынын 2001-жылдын 1-февралындагы номер 15 ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамынын 6-беренесине ылайык Кыргызстанда ишкердүүлүк менен алектенүү үчүн биринчи кезекте милдеттүү түрдө каттоодон өтүү керек. Эгерде юридикалык жак болсо, кандайдыр бир компаниянын негиздөөчүсү же уюштуруучусу болушу керек. Жеке ишкер болсо, патенттин негизинде иш алып баруусу зарыл. Бирок өзүн бизнесмен деп тааныштырган адамдар эч кимиси кандайдыр бир органдарга катталган эмес. Ошого жараша алар салык төлөшпөйт. Буга ылайык мыйзамсыз иш алып барууда. Мындай учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 211-беренеси боюнча жоопко тартылыш керек. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттарында биз инвесторбуз деп төш каккылап келишет. Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-мартындагы номер 66 Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө мыйзамынын 1-беренесине ылайык инвестор деп ишканаларга, акцияларга ээлик кылган, түз инвестицияларды тарткан адам гана инвестор болуп саналат. Эп болуп жаткан адамдар болсо эч кандай шартта инвесторлордун ролун аткара алышпайт. Алар рынокто монополияны орнотуп, атаандаштыкты чектеген гана соодагерлер. Буга ылайык алар атаандаштыкты макулдашуу жолу менен чектегендиги үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 216-беренеси боюнча жазаланышы керек. Россияга жөнөтүлгөн товарлар Made in KG бренди менен болуп жаткан жагдайды эске алганда, соода маркасын мыйзамсыз пайдаланган үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 218-беренеси боюнча жоопко тартылышы керек. Белгилей кетсек, жеңил өнөр жай тармагында иштеген кызматкерлер бул жагдайды мыйзамдуу жол менен чечип берүү үчүн тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылышкан. Бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Тескерисинче, коңшулар бул кырдаалды улуттар аралык араздашуу катары сыпатташып, кыргыздар тажиктерди өлкөдөн чыгаргысы келет деп бир нече жолу митинг уюштурган болчу. Алдыңкы сапка жергиликтүү тигүүчү аялдарды салып, көбүнчөсү сыр бербей сырттан көзөмөлдөп турушту. Жаман үйдү коногу бийлейт болуп, четтен келген коноктор нааразылык акцияга чыгышканы аз келгенсип, бир нече талаптарды да койгонго жетишти.
Жогорудагы айтылган жагдайларды эске алып, тигүү тармагында алектенген ишкерлер бул маселени чечүү үчүн бийлик органдарына кайрылышат. Коңшу мамлекеттен келген жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын канчалык деңгээлде аткарып жаткандыктарын текшерүүнү өтүнүшөт. Керек болсо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 211, 216, 218 беренелери боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга чейин чара көрүүнү суранышат. Ошондой эле салык органдары тарабынан текшерүү уюштуруп, эгер мыйзам бузуу тастыкталса, кылмыш ишин козгоону суранышат. Товарларды жеке буюм катары жөнөтүп жатышса, кылдап текшерип, бажы төлөмдөрүн төлөбөгөндүгү үчүн жана контрабандалык жол менен чет жакка товар чыгаруусуна бөгөт коюуну суранышат.